Бийликтин негизги оппонентине айланган ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча биринчи сот отуруму 5-июнга дайындалган. Ал Мегаком иши боюнча орусиялык жеке ишкерден 1 миллион доллар алган деп айыпталып, алдамчылык жана коррупция беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Как вы знаете, в своем видеоинтервью, которое есть в свободном доступе в интернете, господин Маевский заявил, что в первых числах июля 2010 года ему якобы позвонил Омурбек Текебаев и, сообщив, что едет в Москву, продиктовал Маевскому номер авиарейса и время прилета. В первых числах июля мне позвонил Текебаев, задал вопрос, сказал, что он собирается прилететь в город Москву, не могу ли я его встретить для того, чтобы обсудить этот вопрос в дальнейшем. Беря за основу только публичные высказывания господина Маевского о, с его слов, имевшем месте прилета Омурбека Текебаева в начале июля 2010 года в город Москву и двухдневном там нахождении, сторона защиты оппозиционного депутата Текебаева решила проверить отметки о прохождении пограничного контроля Омурбеком Текебаевым в аэропорту Шереметьево. Однако, согласно имеющихся в самом паспорте Омурбека Текебаева отметок о прохождении им паспортного пограничного контроля, еще 5 июля 2010 года он вылетел из аэропорта Манас в город Осло, государство Норвегии, где собирался выступить на проходившей там конференции Парламентской ассамблеи ЕС. Согласно все тех же пограничных отметок в паспорте Текебаева, 11 июля 2010 года он покинул государство Норвегия и утром 12 июля 2010 года прошел паспортный контроль в столичном аэропорту Манас. Бийлик бул кылмыш иштерин саясий куугунтук эмес дейт. Бирок коомчулуктун өзүнө даана көрүнүп турган жагдай ата мекендин мүчөлөрү конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып, бийликтин быкыйларын таап чыга баштагандан кийин аларга карата кылмыш иштери ачылды. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь политическая составляющая есть, не юридическая, политическая. Вот и все. Не хотят человека выпустить, потому что боятся. Почему? Если бы это произошло бы хотя бы года полтора назад, и как-то можно было это понять. Но перед выборами начинать убирать из политических арены кандидатов. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тергөөлөрдү бүтүрүп, ата мекенчилердин тагдырын соттордун колуна салып берди. Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишине байланышкан документтер 7 томдон турат экен. Биринчиден баягы бардыгы эле 7 том деп атабыз. 7 томду өзүңүздөр билесиздер, Өмүрбек Текебаевдагы адвокат Чынар Жакупбекова дагы башынан аягына чейин таанышып бүтүшкөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин. Баягы 1-2 том таанышкандан кийин эле материалдар сотко кетип калбады. Эгерде мен сизден эле көчөгө чыгып туруп, мен баланча сумма бердим десе эле ушул далил болобу? Болбойт там далил. Азыр жөнөкөй киши эле президент болобу же башка адамдар болобу, ага мен мынча акча бергем деп койсо, анда бардыгын биле туруш керек. Ошон үчүн далилдеш керек да. Далил чындыгында жок. Сот башталганда башынан аягына чейин элдерге айтып жеткизгенге аракет кылабыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин юридикалык жактан корко турган бир дагы далил жок. Ата мекенчи депутаттарга карата козголгон кылмыш иши саясий буйрук болгондуктан мыйзамдар одоно бузулгандыгын жактоочулар кошумчалашат. Андан сырткары баш мыйзам өзгөргөн соң укук коргоо органдарынын конституциялык укуктары да өзгөртүлгөндүгү белгилүү. Башкы прокуратурадан тергөө иши алынган жана көзөмөл органынын айрым укуктарын жөнгө салган мыйзам долбоору парламентте эми каралып жатат. Ага карабай баш прокурор ата мекенчилерге кылмыш иштерин мыйзамсыз козгоп жатат дейт эл өкүлү Аида Салянова. 2 кылмыш иши козголду. Мына күчүнө конституция киргенден кийин, ушул поправка күчүнө киргенден кийин 2 кылмыш иши козголуп атат. Бирөө 25 февральда 17 жылы, бирөө болсо 17 февральда 17 бул Өмүрбек Черкешевичтин үстүнөн, Алмабек Сыркан Шырмаматовдун үстүнөн 2 кылмыш иши козголду. Мен эсептейм, бул козголгон кылмыш иштер мыйзамсыз, анткени конституцияда так жазылган, да бир жолу кайталайм, конституциялык мыйзам менен бул тез келиши керек деп. Бүгүн бул мыйзам долбоору келип жатат. Буга чейин закон о статусе менен регулироваться этилчү. Бирок конституциянын өзүндө поправкаларда аягында жазылган, если только в той части действуют законы, если они не противоречат конституции, а бул прямое противоречие болот атпайбы конституцияга.
Ата мекенчилерди кылмыш жана жаза кодексинин 303 коррупция беренеси боюнча соттоп жатышат. А бирок ушул эле берене кош стандарттуулук менен иштеп жаткандыгын экс-президент Роза Отунбаева белгилеген. Сегодня ситуация. Бүгүн баягыдай эле кырдаал болуп жатат. Атамбаевди колдобогон саясатчылар куугунтукка кабылууда. Айрымдары камакта отурушат, башкаларга кылмыш иши козголууда. Негизсиз жана далилсиз иштер менен камакка алуу адатка айланды. Коомчулукка чуу жараткан иштер боюнча эч ким камалбайт. Анткени алар бийликтин жакын адамдары. Депутат Алмамеш Ыкмаматовго козголгон кылмыш иши боюнча сот отуруму өттү. Ал аялынын Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын Барат Люкс ишканасына саткан. Кийин ал ишкана аталган унааны тендердин негизинде эсептөө палатасына базар баасынан кымбат саткан. Ошентип мамлекетке $3,500 тегерегинде чыгым келтирген деп айыпталууда. А бирок эл өкүлү мамлекетке эч кандай чыгым болбогондугун тиешелүү документтер менен айтып берди. Негизи улуттук коопсуздук кызматы юристтер түшүнөт. Токтом чыгарат. Экспертизаны дайындоо боюнча. Ал эксперт кылмыш жаза жоопкерчилиги менен таанышат, калп айтсам жоопкерчилигин тартам деп. Ал булар токтомсуз эле кат жөнөтөт фирмага. Анан фирма кат жазып атат. Силердин катка мен жооп берем. Андай машина $10,000 эле турган деп. Бирок ошол эксперт Бугубаевдин колу жок. Ал фирманын директорунун да колу жок, фирманын директоруна башка бирөө кол коюп атат. Мына. Черточка кылып башка бирөө кол коюп атат. Анан булар айтып атат, биз анализди автогиттен алдык. Автогиттин анализин негизинде чыгардык деп. Эми мына менин колумда ошол автогиттин маалыматына караганда $14,500 турган андай машиналар деп. Мындан тышкары 5 машина сатылса, 5 машинанын баары тең ушул баада болгон. Эл өкүлү Наталья Никтенко Заноза маалымат сайтына кош стандарттуулук боюнча жеке пикирин бөлүшкөн. Депутат айым кызматтагы адамдар катышкан 2 иш боюнча салыштырмалуу анализ жүргүзүп, депутат Алмамеш Ыкмаматовго козголгон кылмыш иши жана калаа башчысы Албек Ибраимовдун Дастан ишканасын башкарып турганда 2,17 гектар жер тилкесин сатылышы жөнүндөгү чуулганды иштер логикалык жактан коёндой окшош болуп жаткандыгын, бирок укук коргоо органдары эки башкача мамиле жасап жаткандыгын билдирген. Бул кылмыш иши мамлекетте мыйзамдардын бирөөгө карата иштеп, экинчилерге карата иштебей тургандыгын, кош стандарттуулукту ачык көрсөтүүдө. Шыкмаматов өз эсептөө палатасында иштеп турган малда аялынын мурда башка бир ишканага сатылып кеткен машинасы тендер аркылуу алынган. Ошол үчүн айыптуу делип жатат. Ушул эле кылмыш ишинин тергөөнүн схемасына каралса, анда дал ушундай эле кылмыш жоопкерчилигине Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов дагы тартылат беле. Болгон ал иште кайдагы бир $3,500 эмес, миллиондор тууралуу дагы сөз болмокта. Албек Ибраимов жетектеп турган малда Даста мамлекеттик ишканасына тиешелүү 2,17 гектар жер бир адамга сатылып, кайра андан Ибраимовдун үй бүлөсү жерди сатып алып, аягында ал жер өлкө башчысына сатылган. Бирок прокуратура бул иш толугу менен мыйзамдуу ишке ашкан деген пикирде. Эгер өлкө башына учурдагы бийликтен эмес, башка адам келсе, прокуратуранын жогорудагы иш боюнча пикири өзгөрүп кетиши толук мүмкүн. 303 коррупция деген берене боюнча КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковго да кылмыш иши козголуп. Ал жалпы аянты 14,34 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкесин мыйзамсыз сатып, 315 токтомду негизсиз чыгарган деп айыпталып жатат. Териштирүүлөрдүн жыйынтыгында ар бир жер тилкеси болжол менен $1,500 $3,000 чейин сатылып, эсептей келгенде мамлекетке жок дегенде эле $500 миллион зыян келтиргендиги айтылууда. Ал эми коррупция боюнча КСДПнын мүчөсү Тайырбек Сарпашев да айыпталып, анын мамлекетке 800 000 сом айып келтиргендиги айтылууда. Бирок тергөө жараяны түрдүүчө жүрүп жаткансыйт. Музафар Исаков эмдигиче жогорку кеңештин жумшак креслосунда отурса, Тайырбек Сарпашев эркиндикте жүрөт. Ал эми ошол эле берене боюнча айыпталган Өмүрбек Текебаев камакта жаткан болсо, Алмамеш Ыкмаматовду камап коюунун аракети жүрүп жатат. Бул катардагы саясий мотив менен Текебаевди жакында камайбыз, анын артындагы Шыкмаматов үн катпай отурсун, өзүнүн кылмыш иши менен сарсана болуп, үйүнөн чыкпай коркуп, мени да камап койбосо экен деп коркуп, тилин тийип отурсун деген максат менен козголгон кылмыш иш. Мыйзамда эмес, буйрукту аткарган соттор мурдагы бийликте да болуп келген. Андыктан акыйкат акыры барып ашкере болот. Биз бул үчүн күрөшүүлөрдү улантабыз дейт ата мекенчилер. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.